21 июльда Чолпон Атада болуп өткөн бийик жолугушуунун жыйынтыктарын дагы талдоо керек. Жыйынга борбор Азиялык бардык 5 жумурияттын жетекчилери келип кетти, бирок сунушталган келишимге 3 гана өлкө кол койду. Аны жактырбай койгон Тажикстан жана Түркмөнстанга саммиттин алдында Орусиян президенти Владимир Путин келип кеткен. Бийик жолугушуу өзү Украинадагы согуш менен байланыштуу Казакстан жана Орусия ортосунда чыңалуу пайда болгон учурда болуп өттү. Путиндин туулган шаары Санкт-Петербургда казак президенти Касым-Жомарт Токаев Путиндин саясатын катуу сынга алды. Андан соң Москва казак мунайын эл алык базарга чыгарбай коюуга аракеттенди, бирок андан жыйынтык чыккан жок. Талдоочу Алымбек Биялиновдун айтымында Чолпон Атадагы жолугушууну ASEAN уюмунун пайда болушу менен салыштырса болот. Борбор Азиялык бирикменин чындап эле күчтүү уюмга айланышы үчүн мүмкүн регионго Америкалык президенттин келип кетиши жетпей жатат. 1972 жылы мисалы үчүн Ричард Никсон Бейжиңге барганда жана андан кийин АКШ менен Кытайдын мамилеси оңолгондон кийин Кытай дүркүрөп өнүгө баштаган.